Болот Исраилов дүйнө салды. Дүйнөдөн кайтып кетти. Анын келинчеги да дүйнөдөн кайтып кетти. Анан кийин бир кызы калып калды, Айпер деген. Томолок жетим калды, эч кимиси жок калды. Анан ошо Болоттун бир тууган карындашы бар эле. Бул кызды деди, мен кичине чоңойгончо мен өзүм апарып багайын, баары бир туугандын баласы да кызы да деп таласка алып кетти буну. Анан аякта чоңойтуп, бул жерде үй жөн эле турду, жылдар өттү. Анан былтыр эле 2 жыл мурун эле бул жер талаш болуп атыптыр деп угуп калдым мен. Эмне кандай талаш болуп калды? Башка бирөө талашып атыптыр деп мен алардын сотуна чейин бардым. Сотко бардым, барсам ошо талашкан аялды көргөн жокмун. Ал адвокатын эле көргөзүп кайттыр. Өзү келген жок. Мен айтайын, сен кандай шартта талашып атасың? Ушу кантип духуң жетип атат ушуга? Жетимдерге жардам бергендин ордуна сен аны кайра бир болгон атасынан калган участогун бир временкасын тартып алгың келип атат деп көзүн айтайын деп баргам да мен. Барсам ал киши келген жок.